если говорить о нашей... Эгерде биздин кардар тууралуу сөз кыла турган болсок, анда бул аял иштейт, шаардык, активдүү, анын үй бүлөсү жана балдары болушу мүмкүн, же болбосо ал аны мерчен деп жатат. Анын активдүү жашоо позициясы бар. Ал дароо көп нерсеге үлгүрүүнү каалайт. Ошондуктан бир жагынан ыңгайлуу, экинчи жагынан көп функционалдуу гардероб тандайт. Ал акылдуу, акылга сыярлык керектүүнү колдойт. Анткени биз жогорку сапаттагы бир нече сезон кийгенге боло турган буюмдарды өндүрөбүз. Костюмдар, футболкалар, көйнөктөр, тренчтер. Бул жерден ар бир аял өзү үчүн базалык жана көп функционалдуу гардеробун таба алат. 2015-жылы жаңы гана пайда болуу менен бренд кескин ишкер стилде бекемделген. Коллекцияга корпоративдик дресс-код чектери кынаатталган. Бирок бүгүнкү күнү Астана жана Алматынын шоурумдарында саркеч келген кежуал образдарын сунушташат. Аларды кийүү менен жолугушууларда өзүңдү ишенимдүү сезип, ал эми кичине кечирээк аксессуарды алмаштырып, өзүңдү коктейл кечеде ханзада сезе аласың. Казак айымдарына саркеч жана көйнөк образдарды жаратуусуна дизайнерлер бир жылдан бери көмөктөшүп келишет. То есть мы производим все от... Бул жылы биринчилерден болуп пуховик кийимдерин чыгардык. Аны да спорттун кышкы түрү боюнча олимпиадалык пуховик кийимдерин тиккен казак фабрикасы менен биргеликте ишке ашырдык. Бизге абдан жакты. Ал жактын толтурулушу сонун болду. 100% нукура. Биз кыска кышкы пуховик кийимдерин, колгаптарды, машинка, жылууланган жоолукчаларды тиктик. Анткени тилкебизди кеңейткен элек. Вот, расширили свою линейку. Брендтин өзүндө стиль милдеттүү түрдө татаал болушу керек эмес деген демилге жатат. Буюмдардын 70%-ын базалык гардероб түзөт. Ал ар кыл образдарды жаратуу үчүн негиз болуп саналат. Универсалдуу, маңыздуу буюмдар коллекциясы. Ушул сындуу негизи бар ар бир аял ар кыл окуяларга ыкташуу менен буюмдарды өз ара айкалыштыра алышат. Башка сөз менен айтканда, ага минимум күч жумшоо менен саркеч болот. Дизайнерлер жекелик жана саркечтик татаал формаларды талап кылбагандыгын жана көп учурларда жөнөкөй, бирок мыктылап кынаатталган деталдарга катылып жаткандыгын көрсөтүп жатышат. Биздин коллекциянын базалык курамдуулугу тууралуу сөз кылууда алгач базалык максимумду курамдуулукту түзгөн манхрондуу капсуланы, ак кара капсуланы көрсөткүм келет. Ошол базалык капсулада бизде шымдар, юбкалар жана анан алар супер бестселлерлер жана алар ар дайым коллекцияларда камтылышы керек. Алар кадимки кара шым, азыр мисалы супер актуалдуу болуп жаткан юбка макси. Ошондуктан ал дагы жаңы базага айланган. Биздин аталган базалык коллекциябыз пахта менен, ал костюм кездемеси. Пахтасында олуттуу курамда эластин дагы бар. Анан дагы бизде оверсайз чыптама бар. Аны мен азыр кийип турам. Ошол оверсайз чыптамага бизде шым тандоого болот. Узун шымдар бар. Бир аз кыскартылгандары дагы бар. Юбка макси бар. Же болбосо кыска сарафан көйнөк тандап алууга болот. Еще одной такой постоянной и важной составляющей нашей... Биздин коллекциянын дагы бир маанилүү курамдуулугу узун көйнөк. Биздин айымдар узун көйнөктөрдү абдан жакшы көрүшөт. Кыздарыбыз назик көрүнүүгө көздөрү күйөт. Ал эми ошол узун көйнөк алардын назиктигин белгилеп турат. Эң жагымдуу узундуулугу бул миди же мид макси. Биздин коллекциядан андай узундуктагы көйнөктөрдү дайыма табууга болот. Биз көп учурда шифон менен иштейбиз. Акыркы бир нече коллекцияда вискоза негизиндеги атлас көйнөктөр алган. Коллекциядан ар дайым монохромдуу узун көйнөктөр сыяктуу эле принт менен көйнөктөрдү дагы табууга болот. Биздин көптөгөн туруктуу кардарларыбыз бизден коллекцияда толук кандуу чыптаманы табааларын дагы билишет. Аталган чыптамалар премиум жүн кездемелерден тигилген. Жакеты выполнены из премиальной шерстяной ткани. Я могу ее сочетать из коллекции в коллекцию, что очень важно.
Мен бир коллекцияны экинчиси менен айкалыштырууга аракет кылам. Бул мен үчүн жооптуу жумуш. Ошондой эле ар бир мезгилдин коллекцияларын кезектештирип жана дал келтирип кийүүгө болот. Это, безусловно, хорошее качество. Бирок брендтин башка өзгөчөлүгүнөн болуп дал казак айымдарынын жеке өзгөчөлүктөрүнө жана стилине шайкеш келген кийим жаратуу саналат. Анткени жекеликти баса белгилөө ал чыныгы сулуулукка карата жол эмеспи. На самом деле мы закрываем, наверное... Бир адам экинчи адамды 30 секунд аралыгында кийип турган кийиминен сырткы келбетинен изилдеп кое тургандыгы окумуштуулар тарабынан далилденген. Сырткы келбети абдан катуу таасир берет. Анын ичинде сизге жумуш сунуштайбы же жокпу, насыя береби же жокпу деген шарттуу жана башка факторлорго дагы таасирин тийгизет. Бирок сырткы келбет ал башка тараптын тикелей ишенимин жаратат же болбосо жаратпай да коет. Ошондуктан кийим ал өзүн көрсөтүү ыкмасы дагы, өзүнүн турмуштук позициясын белгилүү дүйнөгө ким экендигин айтып берүү ыкмасы. Мы очень много анализируем. Биз кардарларга эмне туура келерине, эмне туура келбээрине көп талдоо жүргүзөбүз. Казак айымынын тулкусуна ылайыктап ликаласын чыгарабыз. Башкача айтканда, эгерде сиз кайсыл болбосун мамлекетке бара турган болсоңор, анда адатта орточо келген аялга ылайыкташат. Бирок эгерде орточо келген америкалыкты, украиналыкты жана казак айымын ала турган болсок, алар такыр ар башка болуп чыгышат. Тиби антропологиялык өзгөчөлүгү, түз тиби эки түсү бар. Алар биздин аялдарга такыр эле ылайык келбейт. Тескерисинче биздин келбетибизге ылайык келип ачып койгон түстөр бар. Ал биздин аялдарга мыкты олтура турган кийимдерди тигебиз. Мы производим одежду, которая идеально подойдет именно нашим женщинам. Бирок ал саркеч казак айымынын жөн гана кийими болбостон бөтөнчө бир нерсе жаратуу үчүн өз кыялдары менен таланттарын бириктирген 5 курбу кыздын эригүү берген таржымалы. Алардын айрымдары бир мамлекетте окушкан, айрымдары бир университетте билим алышкан. Бизнес өнөктөштөр болуу менен алардын бири-бирине өз тажрыйбасы менен илхомдорун кошуп келет. Мне кажется, что у меня такая смесь классики с casual. Мен casual стилин, мындайча айтканда, кенен ыңгайлуу кийим, аксессуарлар менен шайкештик тапканын каалайм. Кийим менин жашоомдун маанилүү тармагы, анткени бул менин кесиптик ишим. Кандай кийим кийгениңиз сиздин жүрүм турумуңузду да аныктайт. Ошондуктан бул тармакта менин кесибим мен үчүн кымбат жана кызыктуу. Поэтому, да, одежда для меня играет важную роль в жизни. Очень много стереотипов в обществе. Коомчулукта кыздардын достугунун туруксуздугу тууралуу стереотиптер көп. Аялдар жамаатында консенсус табуу кыйын дегендей. Анан достор менен деги эле бизнес кылбаш керек дешет. 8 жылдан бери аны жокко чыгарып келе жатабыз. Биз башынан курбуларбыз. Бизнес болсо ал достукту бекемдеп гана келет. Бизге эмне жардам берет? Биринчиден, биздин ар бирибиз компетенциянын, софт стилдерин жана хард стилдерин ар кыл топтомуна ээлик кылабыз. Ошонун өзү мыкты симбиоз. Биз бири-бирибизди, илимибизди бирибиздики менен толуктап турабыз. Эмоцияларыбыз эң мыкты бөлүштүрүлгөн. Бизнес ар дайым толкун сымал экени түшүнүктүү. Баары жакшы же жаман боло бербейт. Биздин командадагы жакшы жагы бизнесте кимдир бирөөнүн толкуну төмөн болуп турса, башка адамдарда тескерисинче өсүп турган учуру. Бизде эч качан 5-ден депрессия түшүп калуу деген болгон эмес. Брендтин артында турган достук ийгиликтин сырдуу ингредиентине айланган. Мына ошол бөтөнчө байланыш бизнес-вумендерди ар бир жаңы башталышында колдоого алуу менен жаңы бийиктиктерге көтөрүлүүгө мүмкүндүк берет. Чакырыктар ар түрдүү болушу ыктымал болгон мода дүйнөсүндө операциялык кыйынчылыктар эң көтүүсүз учурда жаралышы мүмкүн. Аларды биргелешип чечүү кыйла жеңил экендигин кыздар жакшы билишет. Бренд иш алып барып келген баардык мезгил аралыгында негиздөөчүлөр бир катар сыноолорду башынан өткөрүшкөн. Анын пандемияны дагы. Потом у нас застревали грузы на границах.
Биздин жүктөр чек арада туруп калган. Бизге таары эмес нерселер, бырактар келген. Башкача айтканда өндүрүш дегенибиз. Ал ар дайым сага кандайдыр бир сюрприздерди ыргытып турган нерсе. Сен аларды ар дайым чечишиң керек болот. Здесь производится одежда, сшиваются все ее элементы. Мында кийим үлгүлөрү тигилип, андан кийин сапатты көзөмөлдөө бөлүмүнө жөнөтүлөт. Наш технолог проверяет на Ал бөлүмдөн биздин технолог кийимдин сапатын текшерет. и после этого дает Андан кийин гана өнүм сатуу бөлүмүнө, башкача айтканда, сатка чыгат. Бул негизи кызмат кылган жер. Бул жери туура тигилбептир. Мына карап көрүңүз. Ошондуктан бул бөлүк кооз көрүнбөйт. Түзүлүшү боюнча ал ийинине тегиз жатышы керек. Ал жерде тескерисинче, адам кийгенде ыңгайсыздыкты сезет. Кубаттуу жана ээргүү алган аялдар образы брендтин коллекциясы аркылуу кызыл жип менен өтөт. Өткөн жылы анын негиздөөчүлөрү социалдык долбоорлорду ишке ашырышкан. Ал тарыхта өчпөс из калтырып кеткен казактын 4 уникалдуу айымына арналган. Алардын ичинде опера ырчысы Кулеш Байсейитова, учкуч жана аткыч Хиуаз Доспанова, модель жана муза Диор Алла Илчун, ошондой эле казактын алгачкы альпинисти Зауреш Аймуханова бар. Ошол легендага айланган инсандардын сүрөттөлүштөрү брендтин футболкаларында аткарылган. Аны менен залкарлардын жетишкендиктери даңазаланган. Долбоор ошондой эле иш-чараны уюштуруу жана ошол ар бир аялдын аткарган иши жана жашоосу тууралуу кызыктуу маалыматты камтыган көрүктүү каттарды таратууну караган. Ошондой эле мээнеткич жана кызыгы арткан аялдар брендтин цехинде дагы эмгектенишет. Здесь у нас конструкторский отдел, наше сердце компании, можно так сказать. Бул жак конструктордук бөлүм, компаниянын жүрөгү. Биздин буюмдарыбыз атайы программада конструкцияланат. Электрондук түрүндө. Дизайны иштелип чыккандан кийин ал конструкцияланат. Конструктор баарын программага которот. Ал жакта буюмдун сүрөттөлүшү пайда болот. Андан соң лекаласы басылып чыгарылат. Кийин биз баштапкы үлгүсүн тигип алабыз. Там отображается Баштапкы үлгү абдан маанилүү элемент. Анткени башат ошондон башталат. опытный образец, очень важный. Эгерде баштапкы үлгү ылайыктуу болуп, конструктор менен дизайнерлерди канааттандырса, анда ал бекитилет жана эталондук үлгүгө айланат. Он утверждает, Эталондук үлгү ал тигүү жүрүмүнүн баары ага ыкташкан үлгү болуп саналат. Буюм эң акырында дал ошондой болуусу керек болот. именно таким должно быть в оконцовке вся партия и все изделия. Так, это что у нас, пальто, да? Это. Это какой размер? Вот у меня идет М-ка, М-ка. 46 размер, да, мы сегодня Биз муну М жана Л көлөмдөрүн бычып алдык. Бизде бүктөлүп бурулушка кетип жатат. Кезеги менен бычабыз. С утра, да, крайне? наша работа. XS, S эртең болобу? Ооба. Мы пришли с вами в закройный. Здесь происходит этап. Биз бычмаканага келдик. Бул жерде бычып алабыз. Көлөмдөрү боюнча градациялайбыз. Приходим к Анан тигүүгө беребиз. Ири өндүрүштөрдө машиналар жасашат. по размерам градируем и отдаем в пошив. Биз анча чоң болбогондуктан бизде өлчөмдөр кичине эле. Ал үчүн машинаны сатып алууга жете тургандай чоң эмес. Бизде аны сулуу кыздарыбыз Айнур жана Куралай жасайт. Не маленькие, но не такие большие, чтобы такое оборудование покупать. Поэтому это делают у нас прекрасные. Бул пальто кездемесинин үстүңкү катмары гана, ичкиси дагы бар. А бывает, Эпке келбеген кездемелер кездешет. Шифон сыяктуу, карасаңар. Ал жылмышып кетет, жука дагы. Анан дагы бычуу абдан татаал, катмарлап салуу татаал болот. Кыздар аны колдо бычып чыгышат. и девчата краят ее практически вручную. Өз бренди үчүн кездеме менен фурнитураны бизнес-вумендер Дубайдан сатып алышкан. Бирок өндүрүш өлчөмүнүн артышынан улам 2017 жылы алар Түркия менен кызматташууга өтүшкөн. Бүтүндөй иштин олуттуу бөлүгү бүт колдо жасалат. Жүрүмдү роботтоштурганга чейин узак убакыт талап кылынат дешти негиздөөчүлөр. Дизайнерлер жана тигүүчүлөр буюм менен коштошушпайт. Алар толугу менен даяр болгондон жана сыртка өткөрүлүп берилгенден кийин бир канча убакыттан соң алар ага кайтып келишет жана толуктап иштеп чыгышат.
алышат, кыйла функционалдуу жана ыңгайлуу кылышат. Бренд философиясынын ажырагыс бөлүгүнө болуп экологиялык туруктуулук дагы кирген. Бизде Sarp Production деген түшүнүк бар. Биз бардык чыгымдарды дээрлик нөлгө чейин пайдаланабыз. Кийин жок кыла тургандай чоң калдыктар, кездемелер жок. Баарын дээрлик нөлгө бычабыз. Ал үчүн биздин тизилмелерди колдонобуз. Аныбызда бизде конструктордук программабыз жардам берет. Биз смарт шоппингди колдойбуз. Буюмдарды сапаттуу кылып жасаганга умтулабыз. Аял киши аны бир сезон эмес, бир нече сезон кийгендей кылып. Биз ылдам керектөө overconsuming дегенге каршыбыз. Мына ошондуктан биз трендтерибизге катаал жана татаал трендтерди колдонбойбуз. Ошондуктан тандоо оңой болушу үчүн биз тенденцияларыбызды татаалдаштырбайбыз. Биздин тандоодо анчалык кемчиликсиз эмес экендигин түшүнсөк дагы төркүн түстүү, кызыктуу түстөрдү тандайбыз. Бирок түс жанга жагымдуу жана жакшы маанайда болсо, эмне үчүн керектөөчүлөрдүн табитин өзгөртүүгө болбосун. Биз муну үйрөткүбүз келет. Түстөрдү түшүнө билүү зарыл. Тек кантип кабыл алуу керек, ошону билүү гана кажет. Ар бир коллекциядан сөзсүз өзүмө жаккан кийимди алам. Башка кийимдер менен айкалыштырып кийем. Анткени мен өзүм кооз же жагымсыз болушу үчүн да жооптумун. Мисалы үстүмдөгү пиджак өзүбүздүн өнүм, жакасы узун кофта, водолазка менен белдемчи да өзүбүздө тигилген. Менин гардеробумдун жарымынан көбү биздин бренд. То есть, у меня большая часть гардероба, конечно, это наша одежда. Ошентип Made in Казакстан деген аялдар кийими бул жаратылышка камкордук менен нукка салынган сапат. Ал буюмдарга жана алардын актуалдуулугу менен кардарлар үчүн ыңгайлуулугуна терең талдоо жүргүзүү. Ал негиздөөчүлөрдүн узакка созулган жана бекем достугу. Өз коллекцияларына илхомдуу курбу кыздар китептерден, тасмалардан, саякаттоолордон жана жаңы таанышуулардан алышат. Бирок чыгармачылык үчүн башкы мотиваторлор алардын кардарлары күчтүү, таланттуу жана активдүү келген казактын аялдары. Очень нравится, что здесь есть большой выбор платьев. Мага жакканы бул жакта ар кыл фасондогу узун көйнөктөрдүн көп болгону. Бул брендке баардык образдар актуалдуу, ар дайым сезондон тышкары. Аны сатып алып көпкө чейин кийесиң. Мен өзүмдү образдарда эркин, кеңири эле сезем. В образах я себя ощущаю очень раскрепощенно, естественно. На самом деле мир дает каждый день такое огромное количество вдохновения, но и в первую очередь, конечно... Чындыгында дүйнөдө жан дүйнөңүздү шыктандырган көптөгөн жакшылыктар бар. Деген менен бизди кардарлардын табити шыктандырат. Алар менен таанышуу, образды тандоо, баарлашуу бизге укмуштуудай күч берет. Кээде мындай жаңы таанышуунун аркасында биз дагы кандай мода жарата аларыбызды түшүнөбүз. Даже новую, возможно, стилистическую основу для капсулы. Одежда влияет напрямую на то, как я себя чувствую. Үстүңдөгү кийимиң сенин маанайыңды билдирет. Мисалы, эртең менен ошол күндүн образын тандоодо ката кетиришиңиз мүмкүн. Мага мындай шашылыш чечим жакпайт. Себеби мен эмне кийеримди алдын ала пландайм. Кийим тандоого көңүл буруу мен үчүн маанилүү. Уделяю этому внимание. Это для меня важно. Достор үчүн брендтин өзүнүн клубу бар. Ал жакта кездешип баарлашышат. Искусство жана мода адистери жолугушат. Анын артынан жаңы билим жана энергия менен байып калышат. Бул клубда чыгармачылык, эргүү жана өз ара жаратылыш атмосферасына баа берилет. Бренд аялдар тарабынан негизделген жана аялдар тарабынан өндүрүлөт. Ал аялдар тууралуу жана аялдар үчүн. Келечекке мерчемдерибиз дүйнөнү багындырып алуу, Казакстандын гана айымдарынын, дүйнө жүзүнүн айымдарынын шкафына кирип алуу. Есть такое понятие там корейской моды, да, и вы сразу знаете, что это. Корей модасы деген түшүнүк бар. Ал эмне экендигин дароо эле билесиңер. Жапон модасы түшүнүгү бар. Мен эмне тууралуу айтканымды дагы жакшы билесиңер. Ну, мне кажется, это все-таки какой-то микс между современностью и этникой. Казак модасы деген дагы ашуу артында эмес деп ойлойм. Менимче ал заманбаптык менен этника ортосундагы кандайдыр бир микс. Орто жеринде мага ошондой сезилет. Просто нужно немного времени, чтобы это как-то выкристаллизовалось.